Тазалык да. Тазалык кызматы, таза айыл деп атабыз. Анан өзүбүздүн турганыбыз тарабы бар. Правильно, да. Суу ичет, пиво ичет, жашынган жер ушул. Азыр жаңалашып болбой калдык. Кими бар эле таза айыл болуп калдык. Например, тракториста заставляют убирать, грузчиком работать. Салам алейкум, мына мен директор болом. Мамлекеттик кызматта башка өлкөнүн жарандыгы бар адам иштегенге мыйзам жол бербеси анык. Анысында жетекчилик кызмат. Мы не знаем, почему, кто крышует нашего директора. Мына бечаралар мына. Иди и работай. Вот меня заставили грузить с вольеры. Хотя я дворник, а работала грузчиком. Баары урган жок, Кудай келгенси ийип турушат. Булар эртең күндө ойлогон жок. Акем, төлөнүп атып турган калп айтпай эле айтпайсыңбы? Жок. Бекер иштеп атабы? Бекер профсоюзга го? Бекер иштеп да бир максаттары бар, мен түшүнбөй атам. У нашего директора имеется второй паспорт, мы знаем это. Там гражданин России? Да, естественно, гражданин Российской Федерации. Ким сөктү? Кимди сөктү? Симженкан. Сен сөккөн жерим жок, мен негиз кишини сөкпөйм. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки аудиого көңүлүңүздөр бурам. Беловодская өкмөтүнүн астындагы Таза айыл муниципалдык ичканасынын кызматкерлери бүгүн чогулду. Чогулгандыгынын себеби бар. Бул жерде айлык акы бугар чейинде эле өзү аз болсо, аны дагы кыскарткандыгы боюнча, андан тышкары эмгек келишиминин бузулгандыгы, ошондой эле кызматкерлерди жумуштан ашыкча жумушка иштетүү болуп эсептелет дейт. В общем, проблема в том, чтобы сделать индексацию заработной платы согласно закону, так как сейчас заработная плата составляет на руки 10-12 тысяч всего лишь. Некоторым 8 тысяч, я максимально говорю, 10-12 тысяч. И нарушение трудовых договоров. То есть то, что положено ребятам делать по трудовому договору, когда они устраивали, заключали трудовые договора. Например, тракторист должен заниматься трактором. Слесарь должен заниматься слесарным делом. Мына бечаралар мына зарплатасы өсмөй турсын кемип атат. Азыр 7000. Кайсы айдан баштап кемип баштады? Ушу апрелден баштап мына 7000. Булардын немесе алган зарплатасы 7000. Айка кетпей калып Бумагаларды, туалетный бумагаларды бүт колу менен жыйнаган адамдарга 7000 зарплата бул. Эч көтөрмөй турсун, булар кайта түшүрүп атат. Эмне болду? Прокурор ал деди кемиттикте. Бизге мурун кошкон эмес. Прокурор дейсизби? Прокурор менен айлыктын кандай тиешеси бар? Аны биз да сурап көрдүк. Билбейбиз дейт, өздөрү да билбейт. Булар өздөрү прокурорлор келип туруп 5% незакон экен алгыла дептир, алыптыр. Азыр сиздерде бүгүн жумуш күнбү негизи? Жумуш күн. Формаңар караганда? Формалар бар, азыр кийимдерди алмаштыра элек. Алып берди беле? Мурда жокму сизде? Алып берди. Эмне алып берди? Списовка аст үстүнө. Ойлоп атпаймынбы, азыр ушундай баягы кийим менен турсаңыздар алып бере элек го. Азыр жаңалашып болбой калдык. Кими бар эле таза айыл болуп калдык. Иди и работай. Вот меня заставили грузить с вольеры. Хотя я дворник, а работала грузчиком. И это деньги, что я грузила, мне не перекинули. Я зарплату получила 7000. У нашего директора имеется второй паспорт, мы знаем это. Паспорт иного гражданина. И он занимает руководство. Он жил в России, имел там гражданин России? Да, естественно, гражданин Российской Федерации. Его жена также имеет паспорт и работает главным специалистом Первомайском АЭЛ Акмату. Он работает директором у нас здесь, имея второй паспорт. У вас есть факт? 2 года назад он баллотировался в депутаты. И когда он дал согласие на проверку своей личности, и это начало выявляться, он добровольно ушел из депутатов. Салам алейкум, мына мен директор болом, өткөндө да тарткансыңар. Азыр счетник палатанын болгон нарушениялар 2,5 миллионго кагазы турат. Азыр прокуратура дагы деле текшерип атат. Текшерип жыйынтыгы чыга элек. Биз булардын айлыгы боюнча айыл өкмөт менен азыр депутаттарга сүйлөшүп атабыз. Только айыл өкмөт азыр минус менен иштеп атабыз. Кааласаңар бүт документтерди көрсөтөм. Азыр мен бухгалтерияны болуш керек болот да. Сайт счетник палата текшерип азыр күн текшерүү жобо болот да. Буяк айтып атат, апрелден баштап айлык кыскарды деп. Айлык апрелден баштап кыскарган жок. Мына счетный палатанын актысы бүткөн күнү буларда кайсы күнү бүттү?
Эми аны точно айта албайм, жүрүңүз кабинетке айтсаңыз мен кагазын берем. Ошол туура эмес, бул мурун начисление кылып жүргөн айлыктарды 5% кошуп жүрүптүр мурунку директорлор, эч ким менен согласовать этпей. Андан башка нарушениялардын баары жазылып турат. Ошону кайталабагыла деген күндөн баштап гана мына бир айында ошол 5% алынды. Болду. Калган выслуга лет, дагы стаж баары как положено коюлган, ошол бойдон эле алынат. Достор, Red Petroleum чоң арзандатуу жарыялайт. Эми Red Petroleum'da Redpay тиркеми аркылуу май куюп, каалаган көлөмгө жана каалаган майдын түрүнө ар бир литрине 50 тыйын арзандатуу алыңыз. Тез арзандатууну кантип алса болот? Эң оңой. Redpay уюлдук тиркемесин жүктөп алып, штрих-кодду операторго көрсөтсөңүз, арзандатуу сиздики. Red Petroleum'da сапаттуу күйүүчү май куюп, заматта арзандатууларды жана кэшбэк алыңыз. Жакында Red Petroleum чоң акциясын баштайт. Жаңылыктарга көз салып туруңуз. Хотелось бы заметить, что на основании Трудового кодекса любое изменение в трудовых соглашениях, любое изменение по зарплате, по виду работы должно письменно предупреждаться за месяц работнику. Здесь же нарушили все законные права работников, изменили без предупреждения заработную плату, срезали кому-то на 1000, кому-то на 1500, кому-то на 400 сом. Спасибо. Эми бул киши Эскертпепсиз. Алдын ала бир ай мурда. Эскертип баарын эле чакырып эле ачык айкын эле айтып атабыз. Келгиле окугула. Анан булар азыр трудовой договорду сүйлөп атат. Өздөрү предприятие менен трудовой договорго кол койбой атышат. Түшүнүп атасызбы? Анан булардыкы эле ак боло берсе тоже болбойт да. Келгиле азыр жүрүп атат. Мыйзам түрүндө, мыйзам негизинде. Силер өзүңөр кол койбой аткан турган чынбы? Айтат атпайбы? Бизде башында жумушка киргенде биз кандай эле кандай договор болчу эле, ошо договорго кол коюп, биз ошо немеге жумушка киргенбиз. Адам бери биздин иштегенибизге мына алдыбызга 15 жыл болуп атат. А биз ошо договор Коотуңуз. Ошондо бияктарды эмне жаңыдан штат кабыл кылсыңар? кайта Жок, баары эле штатта. Мен айтып атпам. Бул кааласаңар документтерди көрсөтүп берейин. Буга менин келгениме чейин булар кол койгон эч бир жетекчи жоопту алып, жетекчи колун койгон эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Анан мен буларга айтып атам, келгиле, договоруңар түзөлү, жазгыла, мен мойнума алайын. Силер үчүн жоопту болоюн деп атам мен. Ошого булар түшүнбөй атат да, түшүнүп атасызбы? Ошондо ушунча 105 киши 105 жок, 65 эле киши. Эми эмне дебейсизби? Ошол кезде сиз келгенге чейин 105 болчу да. 105 кишини жумушка алган бул мыйзамсыз болгонбу? Сиздин айтымыңызда. Эми мен айттым мыйзамсыз эмес. Булар киргенден приказ чыккандан кийин приказдын негизинде иштеп атат. Ал иштеп аткандары мыйзамдуу эле арыз боюнча, арыздын негизинде. Бирок булар кодексти айтып трудовой договор, мен айтып атпаймынбы, ошого трудовой договор түзүп койсок, мен колумду коюп буларга жоопту алсам как руководитель, андан ары дагы мыйзамдуу болмок да. Ошого кол койгон, дем билбейм, может түшүнбөй атышабы, бирок ошого кол коюлган жок. Андан ары бул профсоюзбуз, аны муну деп ар кайсы жакка жазып атат. Профсоюз болгону менен профсоюздун дагы мыйзамдары бар. Азайым түзүлгөнүнө макулбуз. Бирок ошол эле коллектив менен кол договор түзүлүп, аларга начисление болуп 1% болсо да айлыгынан ошентип иштесе эч бир эме жок. А булар андай эч нерсе жок эле. Бул как-то бир Бекер иштеп атабы? Бекер профсоюз кабыл? Бекер иштеп да бир максаттары бар, мен түшүнбөй атам. Бекер иштеген эмес. Жок, эми бул туура иштеш керек да. Анан бир максатты карап эле. Эмне максатты калып атат, айтыңызчы. Биз азыр иштеп аткан руководство жакпай атат бул кишиге. Эмнеге дегенде, булар каалагандай иштеп жүрүшкөн. Мына азыр айтып атпайм, аны каалагандай кандай иштеп жүргөнүн прокуратура айтсын, ГКМБ текшерип атат, алар айтсын, счетный палата текшерип атат, алар айтсын. Мен айтпай эле коеюн. Мен айтсам ушак болуп калат. Түшүнүп атасыңарбы? Биздин жумуш учурунда биз аз койтсаңыз, мен суроону берип алайын. Мен жумуш учурунда, можно да? Жумуш учурунда иштеп атып, жабыркап, бейтапканага түшкөн бул жакта сиздин кызматкерлериңиз бар го? Билмесе экөө бар. Анан ал экөө
бүгүнкү күндөгү абалы кандай болуп атат, финансылык жагы кандай болуп атат дегенкиси мыйзам чегинде баягы жумуш учурунда жабыркаса, бейтапканага түшсө сиздер карашыңар. Ал больничный баары төлөнүп атат. Төлөнүп атат, больничный төлөнүп атат баардыгы. Акем, төлөнүп атып турган калп айтпай эле айтпайсызбы? Жок, больничный төлөндү. Жок, жанагы меники Кеткен чыгымда. Чыгым төлөндү. Кимдин чыгымы? Сиздин чыгымыңызбы? Менин чыгымым. Бул киши больницада жаткан кезде мен жетекчи эмес болчумун. Мен баягы жетекчи болгондон кийин бул киши больницадан чыгып келген. Ал маселе менен бул киши мага кайрылган эмес. Андан кийинки менин учурумда болгон охранник байка кулап кетип, бирок аны да текшерүү болгон, эмгек надзордон келип текшерип, биздин күнөөбүздү коюп, алардын күнөөсүн коюп, по толук размерде больничный аймай, эл айлык алгандай калбай төлөнүп атат. Ошол андан кийинки дагы бир сторожубуз бар, ал өзү баягы возраст менен өзү ооруп больничныйда, ал кишиники да төлөнөт. Өзүнүн жеке немелери. Ал производствого тиешеси жок. Өзү адам болгондон кийин ооруйт да. Ал дагы больничный төлөнөт атат. Сиз жумушка келгенде бияк кийими жок болчу. Кийим алып бердик. Качан алып бердиңиз? Кийим ошол эле кайсыл? Ошол 2-3 күндөн кийин эле алдык. Бир жуманын ичинде алдык да. Бир жумадан алдык. Спец одежда бар. Каражат 60 000 сом тегерегендей кетти. Ар бирине. Азыр Кудайым буйрса. 1000 сомдон айланып турду, да? 1,5 миңге жетпей да. Бул кээ-бирлерге резина өтүк алып бердик. Бул слесарьлар сууга түшкөн. Мындай эле. Сууну баспаган, ылайга кирбеген тергендерге мындай. Белоцкий бул айылдын ичинде жаңы трубаларды тартуу иштери болуп тур да. Албетте бул жакшы, баягы көбөйтүп суу колдонуучулардычы. Бирок ошону жазабай турган кишилерди жазатып аткан дейт го, кандай дейт? Жок, ал да кичине дезинформация болуп атат. Бул жерде мындай болуп атат да. Биз сууну обеспечить керек элдичи. Суу менен иштеп аткандан кийин, эл как абонент катарынан суусун алып аткандан кийин бул биз бир 5-6 километр ар кайсы бир алыс жактан алып келип аткан жерибиз жок. Бир подпиткага бүт мыйзам түрүндө сууну текшерип кошуп коюп атабыз. Бул бизге эле клиентибизге, абонентибизге сууну жакшыраак барсын, давление болсун, жетсин деген мыйзамда. Эгерде проекттин негизинде бир жерге скважина салынып 1-2 километр тартып жаңы трасса тартылса, аны уже айыл өкмөттүн артынан болуу тендер уюштуруп туруп ал кылынат. Бул биз өзүбүздүн күнүмкү кылган ишибиз, күнүмкү кылган авариядан буга тендер жарыяланган эмес, калган нерселер бар. Тракторист деле мусор ташыйт, слесарь деле чыгып мусор ташыйт, башкасы суучу болуп кетет. Эми мындай да. Мисалы бири жазабай турган жумушту бири жазабайт дейт, кандай? Эми бу жерде мындай да. Ашыкча жумуш аткарып турат. Жок, эми ашыкча эмес. Эми айлык эгер 30 миңден ары болсо, түшүнөт элек. Мейлим алганын актасын депчи. Мен сизге ошону жооп берем. Эгерде айлык 30 миңден ашык болсо, ошондо специалист көп болмок бизде. Айлыктын астын негизинен бу жерде текучка кадров тогот. Бирөө келет, бир жума иштейт, кетет. Бу жерде ушундай экен деп атам да. Жумуш зарплата аз үчүн никто не держится бу жердечи. Ошон үчүн эмне кылабыз? Мына мен дагы жүктөп атам. Чынын айтсаңар, мен эгерде грузчик жок болуп калса, ошол водительдер деле айтат. Мен кошо жүктөшүп атам, мен кошо касышып атам. Андан мен колума жууп калбайт. Мамлекеттик кызматта башка өлкөнүн жарандыгы бар адам иштегенге мыйзам жол бербеси анык, чынбы? Анын үстүндө жетекчилик кызматта. Жетекчилик мындай кызматта эмес, жетекчилик. Анан сиздин кош жарандуулугуңуз жөнүндө болот. Кош жарандуулук бер деген муниципальный предприятие да, мамлекеттик кызмат эмес. Муниципальный предприятие. Эгер мамлекеттик кызмат болсо, анда башкача иш болмок. Бу жерде деген муниципальный предприятие. Бул можно сказать, айыл өкмөттүн астындагы да бар турабы? Жок, астындагы болгону менен бул деген госслужащий эмес да. Жок, айыл өкмөттүн астында кадимгидей эле эмгек кодекси сакталат. Чынбы? Кадимгидей эле эмгек кодекси сакталабы? Ошол айыл өкмөттө иштеген кызматкер ошо айыл өкмөттө колдонулган эмгек кодекске да колдонулабы? Чын мисалы? Эми жарандык болгондо мен Кыргызстан гражданимин. Кыргызстан, Россияныкы эмес. Жок. Гражданин Казахстана, как положено. Азыр эле бул жактан айтышты да, сизде ошо кош жарандуулугу бар. Эми айта беришет да. Ушак деген толтурду. Мен деле айта берем, мен деле. Эми мен айтып атпайм, мен бирөөнү жамандаганда. Бул суроону мен неге берип атам? Эгер сиздин экөөбүз сиздин кабинетиңизде отуруп маңда тескеп отурганда мен бербейт болчумун бул суроону. Мен тактап туруп баарын алып келип туруп анан бермекмин мен. Эгер ал суроого мен жоопту болмокмун да.
Бул жактар азыр эле айтылды. Ошон үчүн арай көз, сарай көз баары карап турган жерден. Мен Кыргызстандын жараны болгон үчүн иштеп атам бул жерде. Кыргызстан Бул жакта жараны айтылып атат, Россия кош жарандуулугу бар деп. Эми сүйлөй беришет да. Сүйлөй Кара берет. жалган. Мен азыр айтсам, сүйлөсөм меники да жалган болуп калат. Тыгылып атасыз. Жумушка келгенде силердин шотуңарда болжол 4000 сомдой акча бар болчу, Азыр Кудайга шүгүр айлыкты 80% сразу берип атабыз. Анан баягы калып калып атат. Ошол көтөргөнүбүз мен келип аткандагы карызды акыры 4000 сом эмес деген. Жок, азыр баары ачык. Мен сиздерге точно айта албайм. Азыр бир 10 кишидей айлыгы калыптыр. Бүгүн уруксаат сурашты. Айлык наследовать этсек болобу деп. Болот деп атабыз. Азыр как положено ГСМ да жетиштүү. Убагы менен бир жумага сатып перечисление алып сатып алып атабыз. Азыр жанагы бейтапканага бир кайрылып келип коелучу. Бул жакты айтпадыңызбы? Мага чейин болуптур, мага кайрылган эмес деп. Кайрылса мыйзам чегинде карайбыз, карап атабыз. Ар бир нерсени мыйзам чегинде карап атабыз. Кат жүзүндө кайрыласызбы? Мен Бирок менимче кат жүзүндө кайрылып, сиздин больничныйыңыз бар да турабы? Өткөргөнсүз да турабы? И десеңиз, эми кат жүзүндө кайрылып кажети деле жок го. Неге десеңиз, бул жак баягы бейтапканага жаткандан кийин сөзсүз түрдө больничныйдан алып келди. Баланча убакыт жумушта жүрдүм. Жумушта болгон жок турабы? Аны сиз көрүп турдуңуз. Бул убакытта бейтапканага жаткан экен. Эмне диагноз менен? Мындай диагноз менен. Значит, эмне болуп жаткан? Мындай болуп жумуштан жаткан. Тагыраагы биз мунусун караш керек экен деп камкорлукка алыш айтып турган. Өзүңүз сиздин ишпи? Жок, менин ишим бул киши албай койгон жок да. Бул больничный алды. Биз астып атасыз, Бир гана аст больничныйым деп атасызбы? Больничный начальник болгон да. жок, больничныйдын бюллетендикин төлөдү. Мен кеткен чыгымымды төлөш керек болчу да. Туурабы? Сиз кеткен чыгымыңызды Мен кеткен чыгымды жок, мыйзам чегинде чек алып. 100 я почитал да. Жок, ошону алып келдиңизби байке? Квитанция дал да. Да. Кимге бердиңиз? Вот это мы обращали. Гришага бердиңиз беле? Не, сиз ошол бейтапканага кетирген чектериңиз, башкаларыңыз барбы? Бар. Өткөрдүңүзбү? Да, на то, что ему не возместили, его лечение не возместили. Это все вот просто ему больничные оплатили, 10 дней 100%, а остальные 25%. Все. А то, что на лекарства там, что это, как он на производстве же пострадал. Кроме этого, на производстве пострадал, вот отрыжка, пожалуйста, упал в колодец, его вытаскивали оттуда, он сознание потерял, в реанимацию попал. Нет страховочных тросов, нет спецодежды, нет ничего. Техника безопасности даже не проводится элементарно простое. Поэтому вот в связи с этим работники просили провести инструктаж по технике безопасности. Чектерди өткөрүп берсе, ошо бейтапканада эмне? Чектерди кимге өткөрдүңүз эле? Берсе болот да, туурабы? Биякта бар дейт, профсоюзда бар дейт. Бизде жок. Бизде жок. Сизге өткөрүш керек да? Эми өткөрүш керек. Мен бухгалтерге өткөрүшүм керек. Анан кийин анан чечилет. Анан эми ыйлабаса эмчек кайда дейт. Мага келип айтпаса, мен баарын биле берсем, анда мен укмуш болуп кетпеймби, туурабы? Баары. Сиз айтканды эле түшүнүктүү болуп атпайбы? Ошол болот. Анан бул киши айтып атат, азыр. Азыр айтып атпайбы? Өткөрсө, азыр ооруп аткан кишилер өткөрүп атат, алып атат. Эми сизге бунун суроосуна жооп берейин да. Даже ал ошол больничный эмес, өзүмдүн разряд, өзүмдүн эмгегим менен тапкан разряд сварщик эмемди кесип салышты. Разрядымды. Негизи бул төлөш керек болчу да. Разряд 4-нчи разряд сварщикмин мен. Ошону да кесип салышкан. Неге? Непонятно. Былтыр да кесишкен 8 айдыкын тегип, эми прокуратурага берип койсом 8 айдыкын төлөнбөптүр, төлөп беребиз деген аны да жок. Быйыл да кесип салышты. Айлыгымды да кесип салышты. Буга айттым. Жок, мен бул жөнүндө мен быйыл да кесип атты. Мына жакында эле мына апрелде да кесип салышпады булар. Мына айлыкты. Мындай болот. Мына бул кескенди мен айтып берип коеюн. Мына кескенин булар былтыр мурунку жетекчи 5% инженерно-технический персоналдан башка баарына кошулсун деп бул приказ чыгарган, буйрук чыгарган жетекчи. Буйрукта мындай деп жазылган. 5%-тен кошулсун, анан штатный расписание өзгөртүлсүн, анан айыл өкмөт менен, глава менен согласовать этилсин деп приказ чыккан. Бирок
Ал приказды чыгарганда бухгалтер алган, буларга приказ бар самый главный деп начисление кыла берген. Эч ким менен согласовать эткен эмес. Штатный расписанияны өзгөрткөн эмес. Анан счетник, конечно, мунун нарушение катарыбы. Аягына чыгарбай эле булар начисление эте берген. Болду. Ошону азыр эми ошол кетирген каталарды кетирбегиле деген үчүн эле булайда как положено мыйзам чегинде эле начислять эттик. Ошол эле бухгалтер азыр? Иә. Ошол эле бухгалтер. Ал бухгалтер азыр отстранен от работы в связи с следствиями дейт да. Следствие болуп атат. Ал иштегенге эмеси жок. Ал пенсионерке эмес, бухгалтер Берки Байгазиеваны айтып атат. Вот у нас документы, которые подтверждают действия нашей профсоюзной организации. Зарегистрировано, работодатель лукавит, что наша профсоюзная организация незаконная. Вот она принята на профобслуживание, Центральный комитет Кыргызстана по профсоюзам. Вот мое удостоверение я тоже предоставил. Вот протокол собрания, где мы нашли нарушения и создали независимую комиссию по выявлению безопасных условий труда, что нарушаются эти все условия труда. Вот заявление главе АЕЛ Акмату Кайназарову, директору, что чтобы все эти нарушения были устранены. А что именно? Не соблюдаются трудовые договора работодателям, не проводится регулярный инструктаж по охране труда, не выплачивается вовремя заработная плата, не проводится индексация, не выдается спецпитание отдельным работникам, не выдается некоторым работникам спецодежда, спецобувь, отсутствуют страховочные тросы для соответствующих работников. Может, отойдем, а то мешает, видите, специально перебивает. Не выдается регулярно мыломоющие средства, нет медицинских аптечек, бытовом помещении. Отсутствуют противопожарные средства, нет штатного хлората, не оплачивается работа в праздничные дни, не обеспечиваются углом бытовые помещения, отсутствуют душевые для рабочих. Пожарные нету, отсутствуют, да. Пожарные что? Пожарные средства отсутствуют там, да. Где должно быть? Она обязательно должен в каждой организации быть противопожарный этот песок, огнетушители, все это обязательно. Ошол объект силерге карайбы? Жок. Өткөндө эле айтпадык беле, арендада. Даже вот внешнего освещения даже ночного нет. Бир эле токот нерсе, азыр айтып атпайбы, өрт коопсуздугу боюнча депчи. Сиздер кандай арендада отурсаңыздар дагы, квартирада отурсаңыздар дагы. Пожарный щит бар тияк жагында бар. Ошону көрсөтүп коңуздарчы, бияга айтып атпайбы? Пожарный щиты где? Покажи. Здесь один противопожарный есть, именно Кирилбек делал. Жок, макул азыр. По остальным объектам нигде нет. А сколько должно быть? На каждом объекте обязано быть. На каждом объекте. Везде, где работает, трудится работник, должны быть противопожарные средства. Потому что пожар может возникнуть в любой момент. Biz ötkөндө келгенде ушул жак тозулуу болчу. Бул жакта да бир нерсе турган. Дагы эле ошол бойдон экен. Да, еще Дагы эле ошол бойдон баягы буруш чыгаргандаксы. По поводу того, что... Объект боюнча андай эле эчтеке өзгөрүлүк эмне? Это отсюда вот вытаскивают в кабинет. Ну, тоже может загореться в любой момент. Кабинет главного бухгалтера. Барын ишин тазалап чыгарып барын. Өзүңүздөр эми мындай да тазалык кызматы, таза айыл деп атабыз. Өзүбүздүн турганыбыздарыңыз бар. Все правильно, да. Все правильно. Вон опять пожарный щит где-то просто все будет. Пока Окей. Электроэнергиясындагы кагыз кароодо сактоодо өрт коопсуздугу эч кандай сактоого жалпы маяктан кимиз ток көрдүңүзбү? Мына ток бүт баары ачык турат. Эми буга чоң эле ремонттун кереги жок. Мен билгенденчи. Баягы эми ар бир нерсеге байланып аткандыгы эмес, баягы көз көргөн нерсени айтыш керек да. Анын өтүп баратып дагы айтпай кетсе, көрүүчүлөрдүн арасында өтө баамчылдар бар. Срок годности, естественно, здесь закончен, да? Срок годности. Здесь оно все негодно. Это еще с 15-го года, наверное, или с 10-го года огнетушитель, он не работает. Все рассыпалось, все в непригодном состоянии.
А это то, да, Темирбек варил, сам делал, своими силами это делал. На честном, на Ошо бир эле жерде бар, Пока бир. Также есть вот... Берки гараж пе, арты. Там гараж, да? Там, гараж, там, вот гараж здесь, там. вот сюда. Отсюда можно? Вот насчет того, что текучесть кадров. А гаражда барбы? Насчет текучести Я, кадров. окей. Вот здесь, вот Гараж здесь. жоқ. Гаражда неге жок? Пока. Сиз бияқта кайсы кызматтасыз? Сколетпіз еще. Кайсы кызматтасыз? Жоқ, ерден көчө өстіп, тияққа көчө Жок, өстіп. сиз кайсы кызматтасыз? Я. Сиз кайсы кызматтасыз? Мен ушу жердегі экспедитор болып іштейм. Экспедитор. А ушул жак, Тияққа көчө өстіп, башқа здания көчө өстіп. Кайсы зданияга көчөсүңөр? Кеп ал көчүштө эмес да, кеп сиздер көчкөн көчөйүн жарым сааттын ичинде, 1 саат ичинде ушунча техника турат. Айтыш кыйын да. Өрт коопсуздугуна ылайыктуу буруш жок. Бир да жерде жок. Бул жакта эмнеде чоң техникалардын бардыгы турат. Айтыш кыйын, Кудай сактасын. Старая. Купусу жок? Ток кетип атпайбы, аке? Линия кетип атпайбы, карабайсызбы? А, жок бияқта, Вот гараж, они выехали уже, ребята. Выезжали на работу. Вот здесь смотрите, да? Жок экен да? Он пусть выйдет, да? Вот здесь. Ну, не слышно будет, да? Да, Я да. вот хотел бы вам еще вот предоставить доказательства, да? Которые он говорит, Асаналиев, что текучесть кадров, да, происходит из-за того, что маленькая зарплата. На самом деле это лукавство. Просто из-за скотского отношения к людям, к рабочим. Руководство не считает людей за людей. Вот как он общается, пожалуйста. Назад должны были провести индексацию. В связи с этим можно было сделать Все есть документация. Я им точно так же приходил, как к тебе. Все заявления есть. Точно так же я приходил. Можешь... 5% платить это бухгалтеру. Вот такое отношение, это ко мне, председателю профсоюза. А что отношение к грузчикам? Какие отношения? Естественно, народ не выдерживает такого отношения, вот такого хамского, скотского отношения, матерные слова регулярные, там пинают уже даже людей. И при этом меня обвиняют, что якобы я это делаю по отношению к нему. Вот сотрудники милиции так заявили. Хотя у меня этот запись разговора, все есть. У меня документально все есть, документальные подтверждения. Можно, да, скинуть? Конечно, скину, конечно. Все. Урматтуу жетекчи, биз айланып карап келдик. Өрт коопсуздугу боюнча эрежелер сакталып атыптыр. Килтеген гараждын ичинде эчтеке жок. Өрт коопсуздугунун буржу жок. Кандай дейсиз? Сиздер келгенсизге өткөндө келген жок, сыртында турат көрдүм. Андер убакыт өткөн. Указание берилген. Мен силер келип кеткенде эле указание берилген. Ошол эле снабженская, ошол эле жердеги сотрудниктерге указание берилген. Алгыла складта бар койгула деп. Ошол бул жерде значит аткарылган эмес да силер келгенден кийин аерде жок болсо. Бул жерде түшүнүп атасыңар, жумуш айтып. Көзөмөлдөп коюш сиздикиби? Көзөмөлдөгөн меники, ооба. Көзөмөлдөп кана айттым беле, бүгүнкү айткан нерсеңизди талап кылып алыш бар го. Айтылган. Бу жерде айтып атпаймынбы, мынакей, азыр эле, сиздер келдиңер, баары урган жок, Кудай келгенсип турушат. Булар эртең күндө ойлогон жок, тетиякта завал болуп атат, жумуш токтоп атат, эл суусу жок отурат, например, учечка болуп, элдин алдында мусор толтуруп болуп атат, балдар басып жүрөт, ошонун баарын эртерээк алгыла десем, бул тиги Семченканы угуп коюп турушат баары. Bunday нерсе күнүгө эле десеңиз болот да ошондой. Бул киши күнүгө эртең менен келет, 1-2 саат ошондой кылат. Элдин баары чыкканча обед болот. Анан каяктан требовать этесиң бул кишилерди? Азыр Семченко деп атасыз да? Семченко юридикалык жактан түшүнөт экен. Кагаздардын баарын түшүнөт экен, профсоюз экен. Бирок ошо профсоюзду жанагынчалык уят сөтөрүмүн ашата сөккөндөн кийин катардагы кызматкерлерди кандай кыласыз? Ким сөктү? Сиз. Кимди сөктүрмүн? Семченканы. Сен сөккөн жерим жок, мен негиз кишини сөкпөйм. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки аудиого көңүлүңүздөр бурам. Сделать материал.
точно так же приходил, как к тебе. Все законы есть. Жүрсөңүз баягы сиз экөөбүз кабинетте сүйлөшүп баштадык, бирок ошол жерден баштайлычы кепти. Баягы бул эми ар бир нерсеге эле байланып аткандык эмес. Мен андан бери атайында убакыт өттү, баягы жумуш болсун. Жаңы келген кызмат жетекчиге эле баягы асылгандай болбойлу, жабышкандай болбойлу деген өңүттө буга чейин сизге бир дагы жолу чалган жокпуз, бир дагы жолу келген жокпуз, чынбы? Алаксыган жокпуз сиздичи. Таза айылдын кире беришинде мына. Мейли. Неме болбосо койсун. Түшүндүм. Бул жанагы болбосо койсун. Бухгалтер. Болбосо койсун. Следствие жүргөн үчүн кабинетиндеги кагаздардын баарын чогултушту кечээ. Түшүндүм. Субботников. Ар бир суроого жооп бергениңиз жакшы, бирок тазалык кантип эми өзүңүздөр ишин алдыңыздар дечи. Мен ошол сиздерге Азыр мен оңгочу 3,5 метр бассам 4 бакашка көтөрүп чыгам да. Солго бассам дагы көтөрүп чыгам. Эми таза айыл. Атыңыздарды атпайбы? Эми мен сиздерге айтып атпайм. Жетекчи болгон мен сиздерге айтып атпайм. Мейли ремонт ойлоп коюңуз, мейли акча салып ойлоп коюңуз. Жүктөшүп жүрөм деп атам. Балдар бу жерде жумушчу жетишсиз. Эмне үчүн? Айлык аз. Жумушчу жетишсиз болуп атат. 2 машинеге 1 грузчик болуп атат. Водительдер кошо жардам берип жүрөт. 5тен кийин мен кошо барып жардам берем. Ишенбесеңер водительдерден сурасаңар айтат. Ошондой болсо аягына жетишебиз. Айыл чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда сиздер таза айыл муниципалдык ишканасындагы кызматкерлери нааразычылыгы, алардын бүгүнкү күндөгү абалы, айлык акысы жөнүндө уктуңуздар. Эми көрүүчүлөрдүн арасында ар кандай болушу мүмкүн, бирок бул жактагы бүгүнкү биздин каармандарыбыз өзгөчө. Эмнеге дегенде сиздердин ушул Беловодск айылындагы тазалыкты кармаган ар бир үйүңүздөрдүн эшиги алдынан таштандыңарды көтөрүп кеткен адамдар ушулар болуп эсептелинет. Булардын айлыгынын кезилиши, кыркылышы, буларга болгон жаман мамиле баарыбызды эле ойлондурат сөзсүз түрдө.